жакшы условияда жаңы машиналарды только беребиз. Сенен келдик деп, сен YouTube каналыңды көрсөтүп, биздин YouTube каналга подпискасын көрсөтсө, билет бесплатный, 30 миллиондук скидка сейчас получится. 30 миллиондук скидка. Это без первоначальный взнос сиздерге машина даяр, полная документация. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Азыркы контент 1 миллиондук контент болот. Жана 1 миллиондук спор болот. Бул спордо Хан Авто менен Тез Базар KG YouTube каналынын бул чоң спору десек деле болот. Негизи контент всегда лямдан башталды. Азыр болсо ал лямды кантип утса болот жана кантип алса болот. Бул жерге сиздердин да салымыңыздар керек. Себеби сиздин бир эле лайкыңыз ошол 1 миллионду утуп алганы да жардам берет. Себеби ал акчаны биз утуп алсак, туугандар, негизи жакшылык жолго деле иштетсек болот. Аны өзүңүздөр билесиздер, кайрымдуулук жолдоруна жана же кандайдыр бир сборлорго берип койсок деле болот негизи. Ошого сиздерден эч кандай убакыт кетпейт. Болгону лайктан басып, катталып, жана астында ссылка бар Хан Автонуку. Ошого да өтүңүздөр дагы, жана азыр биз болсо кененирээк маалымат алып, жумуш тууралуу деле. Именно бул контент негизи өзүңүздөр жакшы билгендей эле Россия шаарына көптөгөн жумуштарды мен тартып чыгарам, жана именно жумуш издегендер үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк десем болот. Себеби азыр алдыңыздарда Назар байкем, Назар акам отурат. Саламдашып койсоңуз болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Назар. Компания Хан Автонун жетекчиси болом. Биздин компаниябыз территория Россияда иштейт, по всей России. Основной деятельность таксомоторный деятельность. Таксиге машиналарды арендаға беребиз, выкупка беребиз. Также частный пользованияга беребиз машиналарды. Азыр сразу эле сизге суроо берип кетейин. Азыркы учурда именно жаңылыктардан баштайлы. Биринчи контент жаңылыктардан кетсин дагы. Именно Хан Автода көптөгөн жаңылыктар болуп тур. Именно биздин мекендештерге өтө ыңгайлуу. Себеби Россия Федерациясында законду билип атабыз, көрүп атабыз, реестрге түшкөндөр болуп атат, жана депорт болгондор өздөрү кирсем болобу, болбойбу деген белетке күйүп кеткендер болуп атат. Ошолордун эң чоң көйгөйүнү чечипсиз, мына проблемасын чечипсиз. Мен уккан боюнча ошону эми биздин мекендештерге айтыңыз. Анда туугандар, по порядку. В первую очередь биз азыр Бишкекте жаңы офис ачтык, представительство. Бишкекте ачылган азыркы офисибиздин адрестери жазылган болот. YouTube каналдарыбыздын ссылкалары тоже болот. Ошол жерде кирип көрсөңүздөр болот. Биринчи новость, получается, биздин открытиябыз. Экинчи новость, туугандар. Мурун биз баштап Кыргызстандан Россияга барып атып, каерде жашашыбызды баштап билип, кийин барып документтерди жасап, кандай жумушубузга чыгабыз, кандай машинаны минебиз. Ал нерселерди уже Россияга барып туруп, Москвада ошол жерде договор кылат элек, издейт элек, табат элек, жумушка чыгат элек. Бүгүнкү күндө сиздер эч жака барбай эле, убактыңыздарды кетирбей, акчаңыздарды кетирбей, ушул офиске келип эле, ушул офистен договор түзүп, кандай машинаны аласыздар, кандай машинаны минесиздер, кандай условияларды полный информация маалыматты алып туруп, плюс биздин компаниябыз, если сен YouTube каналыңдан келсе, билетини самолетко төлөп берип атабыз. Бекер первый 100 водителей, 100 клиентиңе сенен келдик деп, сен YouTube каналыңды көрсөтүп, биздин YouTube каналга подпискасын көрсөтсө, билет бесплатный бизден. Дальше бул жакта билеттен алып бериштен мурун документтерди полный проверкадан өткөрөбүз. Получается, бизде азыр первичный, вторичный водительдер деп коет. Первичный это бизде Россияга еще барып иштейлик водительдерибиз, ага биз еще иненен обычно снилс, көбүрөөк документтер даярдашыбыз керек. Вторичный клиенттерибиз болот, уже таксиде Кыргызстанда иштеп келип, азыр отпускада жүрүп, эртең менен кайтып жумушка барам дегендер болот. Туугандар, шанс сиздерге барып не только билеттериңизди төлөтүп алып, еще жакшы условияда жаңы машиналарды только беребиз. Только сенен келген и дагы башка биздин договор менен келген блогерлерден, телевизионный каналдардан келген клиенттерге с тоже ограниченным количеством 100 машин дедик. Без первоначальный взнос 300 миңди бербейсиздер. Ежемесячный платежтору равносильно почти арендалуу кылат. Айырмасы 5-10 миң болушу мүмкүн максимум. Кымбатыраак болуп калышы мүмкүн болушу мүмкүн. Машиналар, как обычно, биздин азыр көрүүчүлөр силерди дагы көрсө керек, билишет, 3 жылга беребиз. Оформление на 3 года делаем. Без первоначального взноса болуп атат азыр. Так, мурдагылар первоначальный взнос менен берет эле, туурабы? YouTube каналыбыз. Азыркы учурда без первоначальный взнос. Без первоначальный взнос это ограниченный 100 человек именно для нас, для наших подписчиков, биздин подписчиктерге, биздин катталуучуларга. Хорошо, ладно. Теперь будем каждый с кем мы работаем. Да. Именно иштесек ошолорго 100 машинадан лимит берели.
У тебя 100 машин, 100 клиентов, лимит без первоначального взноса. Это где-то делает в среднем комфорт плюстарға жаңы машиналар азыр бил X70 по 110 тысяч на 36 месяцев болып шықты. Обычно біз 300 мыңды 100 адамдан алышымыз керек эле. Короче, саңа 30 миллиондық скидка сейчас получилось. 30 миллиондық скидка. Это без первоначальный взнос сіздерге машина даяр, полная документация. Сіздерден черный списоктан текшеріп берет, документтерден жардам берет, и при этом жатақханадан дагы жардам бересіздер, э? Да, бізде только официальный документтер кылынат. Клиенттерибиз иногда биз жатаканабыз бар, жатаканабыз жок дейт. Жатаканабыз жок дегендерге өзүбүздүн хостелдар менен сүйлөшүп документация, регистрацияларын официально кылып берип атабыз. Легально и официально оформление болот. Жашаган жериңиздерде регистрациядан кыйналбайсыздар, жолдо тагалар тосо дагы документтерди кеңири көрсөтүп өтүп кете бересиздер. Бирдемке болсо горячий отпечатты сөзүбүздүн колл-центри, мен өзүм напрямую водительдер менен сүйлөшүп турам. Сизде айтам ДТП, МАДИ, ГАИ проблема болсо, прямой же мага же начальник службы безопасностька чаласыңар деп экстренный номерлерди бизден беребиз. В основном выкупка иштешебиз туугандар. Бизде азыр 3 жыл мурун алган клиенттерибиз выкуптан машиналарын чыгарып атат. Өзүбүздүн YouTube каналда видео кылып чыгарып берип атабыз. Анда көрүп алыңыздар. YouTube каналда башка блогерлер там Москабар, Супер Кейджи. Супер Кейджи там. Все эти YouTube каналдарда 3 жыл мурун бизде клиенттер машиналарды алып атканда тартып кетишкен. Вот азыр да ушинтип бизде баарыбызды бир жерде чогултуп коюп, Бишкекте дагы кайтып көрүшүп атабыз, дагы кайтып көрүшүп атабыз. Ушунча жыл өтүп дагы. Вот видеолорун баарын көрсөңүздөр болот. Плюс получается, если ушел видео, да? Вот. Ең главный момент, ең главный нерсени ортого кошобуз азыр, ең изюминкасы десек болот. Туугандар, лайкты баскыла, катталгыла, Хан Автонун аккаунтуна кирип туруп подписка таштагыла, ссылка астында болот. Скриншот кылышат. Эми болсо айтыңыз. Получается 1 миллион акцияга азыр розыгрышты болуп атат. Ушул видео 100 000 просмотрдан өтсө Дамир 1 миллион рубль жеңет. 1 миллион рубльди биз алабыз туугандар. Бул менен эле эмес, биргеликте алабыз. Анан аны өзүңүздөр айтасыздар, кайсыл жака кетиришибизди. Аны өзүңүздөр айтасыздар. Азыркы учурда лайктан басыңыздар дагы жана эң жакшы жери ушул жер. Колду берейли. Самый ярый подписчиктерге еще дополнительно бонус издеп табышка аракет кылабыз. Скриншот кыласыздар да, биздин уже YouTube канал коюп туруп, Хан Автода скриншот кылып туруп, паста Дамир деп жазып койсоңор, все, биз уже биякта статистиканы листетебиз дагы. Анда личный клиенттерди WhatsAppка. WhatsApp'тын номерлери биякта указан. Отдельно полный информация беребиз адрестер менен. Давайте участвовать этих роликов, да, действительно. Если вдруг 100 000 просмотров нашел бы сам 3 миллиона не будет, я тебе бонус по-моему сделаю, да? Если скриншот будет. Туугандар, достор, подписчиктер, биз оңой элебиз. Азыркы учурда 40 000 адамбыз. Барыңыздар болгону бирден досуңуздарга же экиден досуңуздарга жөнөсөңүз, уже эле 80 000 просмотр у нас есть. Биз уже жеңдик десек деле болот да. Так что туугандарга, группаларга, такси группаларга таратып коюңуздар. Себеби бул жерде болбосо өзүңүздөр эки жолу көрүңүздөр. Же өзүңүздөр эки жолу экинчи аккаунттан кошкон. Жок, биз эч качан мындай левый иштерди кылбайбыз, только живой подписчиктер менен жана бул жерде өзүбүздүн именно сиздин досуңуз ушул видео аркылуу жумуш издеп аткандар. Негизи водитель болуп иштейм деп кете албай жаткан проблемаларында сиз аркылуу чечилип калышы мүмкүн. Бул эми ар бир мекендештерибизге жакшы маалымат болот, себеби бул Бишкек шаарында болуп атат. Биринчи жолу, по-моему, компания, российская компания таксопарк именно офис представительства аштат. Туугандар, бетте дагы адашпайлы, биз Кыргызстанга азыркы күндө пока что Осло ачып официально кире элекпиз, но жакында ага дагы жардам берсе бизге дагы буйруса жакын арада уже киребиз. Но на данный момент азыр российская компания Хан Авто территория Россияда иштеген, бул жакта өзүнүн представительствосын ачып атат, соответственно офис биякта ачылды. Плюс жардамыбыз ушул билеттерди төлөп берип, документтерди таза кылып жакшы жумуш беришкен. Баарыбыз Россияга иштегенге барабыз. Эми алалы дейбиз. Поэтому көп азыр и так кыйынчылыктар болуп, миграционный режимде особый изменениялар болуп, закондордо изменения болгон үчүн
и так кыйын болуп атат. Ошого ушундай офис ачып, биякта дагы бир аз болсо дагы өзүбүздүн клиенттерибизге жашоону жеңилтип коелу дедик да. Биринчиден ишеним. Көпчүлүк именно биздин мекендештерди азыркы учурда данный момент ишендирүү бир аз кыйыныраак да негизичи. Анан ошол себептен азыркы учурда Москва шаарында канча сотрудник таксисттер иштейт? Чтобы мындай хотя бы средний статистика. Биз мындай да, бүгүнкү күндө 115 000 таксисттер активно Московской областында жумушка чыгат. 115 000 таксисттен 85 000 кыргыздар. Но акыркы күндө миграционный режимдин вообще миграция направлениясы менен реестрларын депортация болгон адамдар менен вообще санасак где-то 60 000 эле калдык да. Күнүнө активно иштегендер Московской 60 000. Анда лично биздин компаниябызда кандай десем, бизде железный парк, подключашка эмеспиз, подключайны кылбайбыз в основном, кылбай койгонбуз. Вот, в основное направление биз выкупка беребиз машиналарды. 3 жыл мурун биз комфорт плюска полностью өтүп, комфорт плюска өтүп алганбыз. Эконом комфортто почти жок. Но зато азыр мына 3 жыл өттү, адамдар комфорт плюста бизден 3 жыл мурун алган жаңы эле болгон, да, пробег 300 000 жетип калды. Но мен азыр күнүнө көрүп атам канча машиналарды выкуптан чыгарып берип атабыз. Алардан видео кылып чыгарганга аракет кылып атабыз, успех кылып өзүм телефонума тартып алганда гайди жусам тартып коюп атам. Монтаж кылып чыга албай успех кылбай жатам да. 3 жыл иштешти, комфорт плюста машина 300 000 пробег болсо дагы жаңы машина болуп, азыр дагы 2 жыл комфорт плюста дальше иштеп, өзүгө. Кийин комфортту дагы 3 жыл иштеп, кийин экономду дагы 3 жыл иштеп, суммарно вообще 6-9 жыл иштеп коюп атат да бир машина. Бир машина. Ошого биз өзүбүз билген, өзүбүз иштеген жакшы машина, таксиде чыдай турган машина гана алып, предлагать эте алабыз. Клиенттер өздөрү келип, мына машина дегендерди алып бере албайбыз. Заранее айтам. Строго өзүбүз тандаган, өзүбүз билген, то что таксиде 3 жылга чыдаган машиналардан алып бере алабыз. Уже гарантированный тесттен өткөн. Эми биз мурун, вот, как бы 2 года, 3 года назад, 2-3 жыл мурун клиенттер келип, мына машинаны десе, ошол машинаны бере бербейт. Андай кылса болбойт экен. Потому что машиналар бузулуп, чыдабай, төлөбөй, там, өтө тез учулар көп экен. Ошого бүгүнкү күндө мен строго биз өзүбүздүн логистикабыз менен, өзүбүздүн информациябыз менен кайсы машинаны действительно чыдай алса 3 жылга без ремонт. Только ошону алып туруп туугандар, вот, без перемешания взнос, ежемесячный процент платеж 110 000, 25 күнгө бөлүнөт, биринчи числодон 25-ге чейин алынат. Прямой расчетный счетко төлөнөт, никакой наличка, паничка там левый акча жок. 26-дан 1 числого чейин выходной 6 күн, дальше опять счетуңуздардан чечилет, күнүндүккө бөлүнүп. Бир айда бир жолу төлөмөй эмес. Кыйын болуп калат экен. Вот. Ошентип прозрачно, открыто договорлорду ушул жерде көрүп, сиздер уже биякта полный информацияны алып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар электронный YouTube каналда вот Ханавтада. Ханавтада Дамирдин өзүнүн дагы номерин ичинде указан болот, менеджердин номери указан болот. Кааласаңыздар ушул жерге келсеңиздер, Дамир также вас встретит, да, и өзү бул жактан полностью курировать этип контролдоп, биздин клиенттерибизди бияктан документтерди прием правила кылып, проверка кылып, условиялары менен таныштырып, договорду сиздерге берет. Договордо сиздер макул болсоңуздар, машина жакса, условиялар жакса, таксопарктын проценти 200 рубль в сутки, это где-то 1,5%. Ошол полный условияларыңыздар сиздерди устраивать болсо, договорго кол коесуздар, Дамир өзү сиздерди аэропортко барып самолетко отургузуп коет. Мен ал жактан сиздерди самолеттен күтүп алам өзүм. Прямой кимде жатаканасы жок болсо, соответственно, жатаканасын берип, хостелга регистрация кылып, официально кылып беребиз. Кимде өзүнүн үйү бар болсо, соответственно, үйгө чейин жөнөтүп коебуз. Но изначально келип туруп офиске барып, полный документтерди алып, жаңы машиналар без пробег пакеттери менен турган, биз сиздерге уже даярдап койгондорду алып жумушка чыгасыздар. Вот. Полный циклда ушундай болот. Өзүңүздөр жаңы машиналарды мындай өтө жакшы качественный машиналардын пакеттерин өзүңүздөр ачасыз тагын жаңы таксиге отуруп туруп ошол жерден ишти кылсаңыздар, уже буюрса 300 машина уже өздөрүнүн выкупун төлөп, уже машинаны өздөрүнө алыштар буюрса.
Бүгүнкү күндө выкуптан ашып барса бир 100 эле машина чыккан. Октябрда кудай кааласа где-то 300 машина дагы чыгат. Чыгат. Уже алар собственный. 3 жылды төлөп бүткөндөр собственный. Бүткөндөр. Ал видеолорду тартып силерге отчет берет. Андагы кийинки крупный партиябыз февралда болот. Эми мындай крупныйларга айтканда, а так на самом деле пока октябрга чейин азыр 5-10 машина болуп чыгып турат в неделю. Но февральда еще где-то жоқ дегенде бир 500 машина чыгып кетет. Ошол себептен урматтуу мекендештер, билесиздер, машинаны чыгаруу процесси өтө жөнөкөй эмес. Ошол себептен место дагы негизи ограничение десек болот. Машиналар кээ-биркилер ограничение болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен эртерээк жазып, экранда көрсөтүлгөн номерлерге чалып, эрте мындай чалып, өзүңүздөр бронировать этип, договорду окуп, баарына подписка кылып, даяр жумушка даяр болсоңуздар, уже байланышсаңыздар болот да. Ошол себептен эртерээк кыймылдаңыздар. Саат обед болуп кеткенден кийин турбай. А так аэропортко жана өзүм жеткирип, ал жактан Назар ака күтүп алат, нарагыдан уже полностью жардам берет жана айткандай эле. Биз азыр өзүбүз сиздердин билеттериңиздерди сатып алып берип атып, өзүбүз изначально акча кетирип атабыз. Проекттан полный өткөрүп атабыз. Таксометрлерди карап, кантип иштеп атасыздар, кантип иштегениңиздерди. Анан азыр документация боюнча ким жанагы реестрде бар, ким депортация болгон, ошолордон заранее проект кылып туруп, андан кийин гана клиент менен бул жактан уже договорду түзүп туруп, жанагындай келип башка жака иштеп кетем деп да, типа билетти эле просто бесплатно алам деген клиенттерге дагы эскертүү ойлонуп алыңыздар. Андай кылган биринчиден ал туура эмес нерсе. Вот сиз биздин компаниябызды, бизди дагы мени алдап туруп, просто ниетиңиздер жаман болуп барып, мен бесплатно билет алып алам деген эле болгон болуп каласыздар. Биз андай адамдарды сразу видеоға тартып туруп, беттерин ачып эле чыгарып коебуз, билет үчүн өзүңүз мындай десе. Эми атыңызды кетирип, кадыр баркыңызды кетирбеңиз. Андай кылбаңыздар туугандар. Бизге дагы эле оңой эмес. Ар бир клиенттер менен контролдоп иштешчи. Вот. Но при этом договорду полностью бияктан атып түзүп алабыз. В основном желательно, конечно, ждем семейный, многодетный водительдерди күтөбүз. Потому что именно семейный, многодетный водительдерге первоначальный взноско акча табыш кыйыныраак болот. Бала чакалары көп, кыйынчылыктар көп. Ошого жардам иретинде, чтобы кандай бир өзүнүн салымыңызды кошуп, өзүңүз жардамыңызды берип, ошол именно көп балалуу балдар, аталар болобу, ошолорго жакшы мүмкүнчүлүк да. Без первоначальный взнос, чынын айтсам, бул күнгө чейин биз только многодетныйларга берип атканбыз. Многодетный болсо, сенде 3төн көп бала болсо, келип көрсөтүшөт эле, метрикелерди, без первоначальный взнос башталып берип коет. Потому что кыйын да, первоначальный взнос топтош, 300 000 топтош да, бул кыйын болот. Ошондой туугандар, келиңиздер, офисти ачылды, иштешели, кааласаңыздар онлайн, WhatsApp-тын номерден, биздин менеджерден номерлер указан болот. Ал жакта менин өзүмдүн личный номерим тоже отдельно Назар деп личный номерди указатып коебуз. Мало ли, если какой-то проблемалар болсо, менде, допустим, кече биринчи жолу мага биз клиентибиз чалып калды. Биз азыр сотни людей документтерин жардам берип иштеп атабыз да. Бир адам документи действительно базага кирбей калган экен. Өзү личкама чыгып жазып, ушундай болду аке, базага чыкпай калды. Эми поток көп адамдарды подача кылганда, ал жак тоже МВДде да, ал жакта ФМСде, Федеральный миграционный службада да адамдар иштейт да. Но жана потокту киргизбей калган ошолор дагы болуп калат экен. Эч качан андай нерсени вовремя решать болуп калды да. Так что личный номерим тоже не секрет, указано болуп турат. Если что-то важный какой-то вопросыңыздар болсо, всегда, пожалуйста, мен единственный суранганым мага голосовой сообщение берсеңиз. Только WhatsApp-тан чалуунун кереги жок. Мен чалганыңыздарда чынын айтсам, вот азыр экөөбүз сүйлөшүп атабыз, уже бизде канча сообщение келгенин көрүп койсоң болот. Мен сразу только пропущенный бар. Мен сразу коюп туруп голосовой WhatsApp деп коем.
WhatsApp'тар ол да кетип атып дагы удобно наушник менен сүйлөшкөнгө. Кийин деле эстеп калган жакшы. Телефонду кармап сүйлөшүп кете албайсыздар, билесиздер, Москвада ар 400 метрде бирден штраф кылганда 5 минут эле мен террористтер приходит да көп мага штраф келет да телефон менен, ошого албайм турганда. Голосовой мага WhatsApp без проблем отвечать. Анда эмесе урматтуу мекендештер, көпчүлүгүңүздөр Бишкекке эле ачыпсыңар, бирок Ошко дагы ачасыңарбы дегендер сразу эле айтпай эле жана Назар аке деле айтып кетти. Эгер сиздер Ош шаарында болосуздарбы, Нарында болосуздарбы, Таласта болосуздарбы, азыркы учурда WhatsApp деген нерсе бар. Ошол жака документиңиздерди жөнөтөсүздөр. А биз болсо бул жактан онлайн деле карап беребиз. Не обязательно Бишкектин офисине келип Нарындан да канча байланыш. Только негизи азыркы учурда онлайн тармагы өнүккөн, ошол себептен документти жөнөтүп койсоңуздар, биз дайыма сиздерге 24 саат на 7 жооп беребиз. Адрестери Бишкек шаарыныкы экранда көрсөтүлгөн, телефон номерлери дагы баары экранда көрсөтүлгөн. Россияда болгон болсоңуздар, российский номерге байланышсаңыздар болот. Кыргызстанда болсоңуздар, Кыргызстандагы номерге байланышсаңыздар болот. Жана Бишкек шаарындагы адреске келип, ушул жерден толук маалымат алсаңыздар да болот. Анда эмесе барыңыздарга ийгилик, жана ушул акыркы миллионду уталы, бар аке кылалы, колду бериңиз дагы бир жолу. Да, вроде московский адресте дагы указ этип коесуз. Мало ли Москвадан дагы сени көрүшөт, Москвада уже московский офисибизге келсеңиздер дагы болот. Прямой так тоже без проблем жардам беришке аракет кылабыз. Москвада да офистер бар, ошол жерден деле толук маалымат. 2 локацияны алдык. Любой сурооңуздар болсо, ошол WhatsApp'ка байланышсаңыздар болот. Самый главный туугандар, миллионду уталы, лайктан басалы, Хан Автонун YouTube каналыга кирип, ссылканы закрепить этип коем. Киргиле дагы баскыла, подписканы баскыла, Дамир эмес, Тез базар KG промокодун жана Хан Авто промокодун бассаңыздар, уже ушул биздин сиздер экениңизди билебиз. Барыңыздарга ийгилик, достор менен, туугандар менен бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат туугандар. Барыңыздарга күтөбүз. Салам. Хан Авто Бишкек.